Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин медиа борбору тарабынан даярдалган жаңылыктар менен мен Сталбек Бекболотов тааныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач берүүдөн кыскача. Кыргыз мамлекеттик университетинде мамлекеттик тилде билим берүүнүн заманбап технологиялары аталышындагы республикалык илимий практикалык конференция өттү. Мугалимдер күнүнө карата Токтогулут Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында салтанаттуу иш-чара өттү. Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору Айгүл Абдраева белгилүү япон компанияларынын өкүлдөрү менен жолугушту. 1916 жыл тарыхый эс тутум аталышындагы эл аралык илимий практикалык семинар өттү. 26 сентябрь күнү Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору Айгүл Абдраева белгилүү япон компанияларынын өкүлдөрү менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз мамлекеттик университети менен япон бизнес өкүлдөрүнүн ортосундагы кызматташтык төөнүктөрү маселелери талкууланды. 18 сентябрь күнү ректор Айгүл Абдраева Казакстан инновациялык жана телекоммуникациялык системалар университетинин ректору, Батыш Казакстан облустук маслихатынын депутаты Алиби Баяхов баштаган делегацияны кабыл алды. Жолугушууда билим берүү тармагындагы кызматташуу жана академиялык мобилдүүлүктү өнүктүрүү маселелери талкууланды. PhD докторанттар үчүн биргелешкен изилдөөлөрдү жүргүзүү, уюштуруу мүмкүнчүлүктөрү каралды. 17 сентябрь күнү Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде Кыргыз Республикасынын президентинин Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы жөнүндө жарлыгынын алкагында 1916 жыл тарыхый эс тутум аталышындагы эл аралык илимий практикалык семинар өттү. Ошону менен бирге аталган иш-чара Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин 80 жылдыгын утурлай уюштурулган. Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору профессор Айгүл Абдраева 1916 жылдагы өркүн трагедиялык окуяларын илимий изилдөө экспедициясында университеттин профессордук окутуучулар курамы тарабынан көп жылдардан бери аткарылып келе жаткандыгына токтолуп кетти. Эл аралык илимий практикалык семинарга Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси, Кыргыз эл жазуучусу Арслан Койчиев катышып, үркүн окуясын өсүп келе жаткан муундар үчүн изилдөөлөрдүн жыйынтыгында жеткирүү зарылдыгын баса белгиледи. Иш-чара Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин 80 жылдык мааракесинин алкагында уюштурулду. Семинардын жүрүшүндө 1916 жылдагы бир айылдын тарыхын чагылдырган илимий изилдөө экспедициясынын негизинде университеттин медиа борбору тарабынан даярдалган тасма көрсөтүлдү. 1916 жылдагы көтөрүлүштөгү элдин башынан өткөргөн окуялар Кыргыз элинин эс тутумунда терең сакталып, муундан муунга өткөрүлүп келет. Семинардын катышуучулары тарабынан 1916 жылдагы көтөрүлүштө элдин башынан өткөргөн окуялар Кыргыз элинин эс тутумунда тереңден сакталып, муундан муунга өткөрүлүү керектиги айтылды. Бул окуялардын болгонуна дээрлик 100 жыл өткөнүнө карабастан, коомубуз алардын себептерин жана кесепеттерин тарыхый жактан объективдүү баалоого муктаж. Кыргыз мамлекеттик университетинин дарылоо иши багыты боюнча билим берүү программасы эл аралык аккредитациядан өттү. Медицина факультетинин дарылоо иши 5-6 жылдык багыт боюнча билим берүү программасы эл аралык стандарттардын негизинде аккредитациядан өтүп, аккредитация процессинде программанын сапаты, эл аралык талаптарга жооп берүүсү жана билим берүү деңгээли бааланды. Бул аккредитация Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин билим берүү программаларынын дүйнөлүк стандарттарга шайкештигин тастыктап, университеттин эл аралык деңгээлдеги репутациясын бекемдөөгө чоң салым кошот. Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде мамлекеттик тилдин 35 жылдыгына карата бир катар иш-чаралар өткөрүлдү. Иш-чаралардын катарын мамлекеттик тилде билим берүүнүн заманбап технологиялар аталышындагы республикалык илимий практикалык конференция толуктап, мамлекеттик тилдин окутуудагы актуалдуу маселелери каралды. Конференциянын секциялык бөлүгүндө мамлекеттик тилди окутуунун методикасы, мамлекеттик тилди окутууда инновациялык технологияларды жана электрондук ресурстарды пайдалануу боюнча 100дөн ашуун доклад жасалды. Докладтарда мамлекеттик тилди окутуудагы актуалдуу маселелер каралып, аларды чечүү жолдору сунушталды. Иш-чаранын жыйынтыгында мамлекеттик тилде билим берүүнүн сапатын жакшыртууга багытталган бир катар сунуштар жана чечимдер кабыл алынды.
Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде туруктуу өнүгүүнүн 4-чү максаты билим берүүнүн сапатын жогорулатууга жетишүү үчүн туруктуу өнүгүүдө билим берүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү аттуу темада эл аралык 16-чы Азия Тынч океандын аймактык эксперттик борборлорунун конференциясы өттү. Иш-чаранын негизги максаты туруктуу өнүгүү максаттарынын номер 4-чү сапаттуу билим берүү аркылуу туруктуу өнүгүүнү камсыз кылуу болуп саналат. Азия жана Тынч океан аймагынан келген тажрыйбалуу эксперттер, анын ичинде Япония, Кытай, Түштүк Корея, Монголия, Таиланд, Малайзия, Австралия жана Россия өлкөлөрүнүн өкүлдөрү катышып билим берүү жана туруктуу өнүгүү жаатындагы алдыңкы тажрыйбалары менен бөлүшүүдө. Конференциянын алкагында сапаттуу билим берүүнүн зарылдыгы, окуу программаларын жаңылоо, мугалимдерди даярдоо методдорун жакшыртуу болуп саналат. 9-сентябрь күнү Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетине Корея Республикасынан чоң делегация келди. Бүгүн Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде Корея Республикасынын Кёнгсан-Букта провинциясынын губернатору Ли Чоль губернатор мырза келип, өзүнүн баягы жалгыз өзү эле эмес, ушул провинцияга тиешелүү 9 жогорку окуу жайынын ректорлору жана эл аралык байланыш боюнча бөлүм башчылары менен келди. Бул жерде бизде ушул өзүңүздөр көрүп тургандай, азыр ушул аянтчадан Корея Республикасынан келген 9 жогорку окуу жай өзүнүн маалыматын толук биздин эле университетке эмес, андан башка ушул региондогу университеттер менен дагы бөлүшкөнгө жетишишти. Мен ойлойм, биздин ушул мамлекеттеги региондогу бардык университеттер катышты. Алар дагы ушул Корея Республикасындагы жогорку окуу жайлар менен кайсы багытта кызматташтык кылуусу менен мындай кенен бир мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Ректор жана делегация мүчөлөрү үчүн атайын уюштурулган кабыл алуу салтанаты эки өлкөнүн билим берүү чөйрөсүндөгү достук жана кызматташтык мамилелерин өркүндөтүүгө арналган маанилүү кадамдардын башаты болду. Иш-чаранын жүрүшүндө Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Корея Республикасы менен Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын эл аралык байланыштар боюнча бөлүм башчыларынын кеңешмеси өттү. Кеңешменин максаты билим берүү жаатындагы кызматташтыкты тереңдетүү, жаңы долбоорлорду ишке ашыруу жана тажрыйба алмашууну өркүндөтүү болуп саналат. Бул кеңешме Түштүк Корея жана Кыргызстан университеттеринин ортосундагы академиялык кызматташтыкты бекемдөөгө жана келечектеги долбоорлорду ишке ашырууга өбөлгө түздү. Мен бүгүн маанилүү иш-чарага катышканыма кубанычтамын. Бул жолугушуулар жана мындан аркы өз ара аракеттер биздин эл аралык байланыштарды чындайт деп ишенем. Корея Республикасынын президенти учурда Борбор Азиянын 5 өлкөсүнүн президенттери менен эки тараптуу тыгыз кызматташуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Кёнгсан-Букта провинциясы Корея Республикасындагы эң маанилүү провинциялардын бири жана өлкөнүн экономикасында негизги ролду ойнойт. Жарманкенин жүрүшүндө катышуучулар билим алуу мүмкүнчүлүктөрү, шарттары жана стипендиялар тууралуу кеңири маалымат алышып, студенттер үчүн оюн зоок программалары уюштурулду. Иш-чаранын жыйынтыгында коноктор жана студенттер жалпы сүрөткө түшүп, Кёнгсан-Букто провинциясынын губернатору Ли Чоль Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетине дрондорду белекке тапшырды. 7-октябрь күнү Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети мугалимдер күнүнө карата Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында салтанаттуу иш-чара өткөрдү. Иш-чаранын жүрүшүндө Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору профессор Айгүл Абдыраева мугалимдерди куттуктап, билим берүүгө кошкон салымы үчүн мугалимдерге ардак грамоталарды жана ыраачылык каттарды тапшырды. Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору Айгүл Абдыраева мугалимдик кесиптин орду өзгөчө экендигин баса белгилеп, агартуучуларга чыгармачылык ийгиликтерди жана окуу процессиндеги жаңы жетишкендиктерди каалады. Урматтуу кесиптештерим, сиздердин түйшүктүү, ардактуу кызматыңыздарда ишиңиздерде дайыма ийгиликтерди каалайм. Келечек муун биздин мойнубузда. Биз өзүбүздүн ушу ак эмгегибиздин үзүрүн көрөлү. Дайыма ишиңиздерде ийгилик болсун, үй бүлөдө тынччылык болсун, мамлекетибизде өнүгүү, өсүү болсун. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен чоң рахмат. Иш-чаранын алкагында Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде билим берүүнүн сапатын жогорулатуу, инновациялык ыкмаларды жана технологияларды колдонуу максатында өткөрүлгөн жылдын мыкты мугалими 2024 сынагынын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланды. Педагогикалык ишмердүүлүк процессинде куратордук ишти жакшыртуу жана активдештирүү максатында уюштурулган жылдын мыкты куратору сынагынын жеңүүчүлөрү ноутбук, планшет жана смартфон менен сыйланды.
Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 100 жылдыгына жана Кыргыз мамлекеттик университетинин 80 жылдыгына арналган иш-чаралар өткөрүлүүдө. Кыргызстандын калыптанышына жана билим берүү тармагына зор салым кошкон чыгаан инсандар, илим-поздор, искусство ишмерлери жана коомдук активисттер менен жолугушуулар өтүүдө. Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин медиа борбору тарабынан даярдалган негизги жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Саламатта калыңыздар.